Менде да жүрөк бар болуп калбадыкпы? Эл эч нерсени жерге калтырбайт экен да. Сабира апа менен ээрчигенде ошо көп искусствонун адамдарын көп көрдүм да. Кыргыз драма театрда иштегем мен. Актриса болом деген жалындаган жүрөк менен барып туруп анан ал эмне болуп сууп калды? Театрда үстү ачык болчу. Чыныгы фанаттар, анан кийин чылк таланттар дегендейчи. Ошондой болду. Кийин өлгөндөн кийин гана залкар дедик да. Жан дүйнөмдүн азык ала турган адамдарымдын көбүнөн айрылып калдым да. Көкүрөктүн майрамы күндө болушун каалай берет экен да адам. Сиз эмне менен өлчөйсүз? Чын айлам жок. Бир маекте айтканыңыз бар экен сиздин. Адам күчтүүлүгүнөн күчтүү болбойт экен. Адам айласыздыгынан күчтүү болот экен дегенчи. Катты жөөп кеткенбиз. Анда эмне бар чыгармачылыкта сагай? Баардыгы образдын ичинде жүргөн үчүн табигыйлык көбүрөөк болсо керек. Кыргыз кереметтин ачкычы айтматов деп эсептейм да. Элдин жүрөгүнүн ачылгандыгы жакыныраак сезилди. Могу ырдаганда Сизди көргөн адам 50-дө деп ойлобойт. 30-дан жаңы эле ашкан кыздай көрүнөсүз. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биздин Кенч каналыбыз кайрадан өз ишин баштады. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу элибиздин эрке кызы, актриса, ырчы, режиссер Гүлсина Чотонова эжебиз. Саламатсызбы эже? Кош келипсиз. Алгач сизге рахмат. Атайын ушундай убактыңызды бөлүп, биздин маек берүүгө макул болуп келгендигиңиз үчүн. Сиз чакыргандан кийин бир топко чейин ойлондум, анан аябай баягы орусча айтат го, волнение аябай толкундандым. Себеп дегенде сиздин жакшы интервьюларыңызды көп угам, көп көрдүм. Баягы Бактыбек байке менен эле болгон маегиңиз канчалык эме да, салмакта. Ошону кайра көрөм мен мисалы. Анан чакырып атсаңыз аябай толкунданып. Кечеден бери иши толкуп атам. Анда азыр толкунданбай, өзүбүздү тынч эле алып, жөн эле сүйлөшүп отургандай баарлашалы. Бул көпчүлүк күткөн маек десек болот. Биздин дагы каналыбыздын көрөрмандары, катталуучулары суранган маек. Себеби азыр кайсы жерге барбайлы, менде да жүрөк бар болуп калбадыкпы? Бул ыр Гүлсина Чотоновага кайрадан бир жарк этип шоу дүйнөсүнө алып чыкты десек болобу? Кандай болду? Бардык нерсени буйругу бар го. Мен абдан терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мени башка бир өңүттө, башка бир дүйнөмдү ачып бере алды да, элге дагы, өзүмдүн жеке жан дүйнөмдөгү дагы бир ачылыштарды жаратты ошолорчу. Баягы эл жакшы көрүп, анан ошолорду жакшы көрүп, элдер менен сүйлөшсө кадимкидей жагымдуу болду мага. Ошолордун аркасы менен бир топ жерлерге барып келдим да. Кыргыз деге Россия тарапка барып келдим. Мен Кыргызстанды деле мындай областтарды, райондорду кыдырган эмес экен. Сөмкаларга барчумун, бирок мындай ырдап кыдырган башкача болот экен да. Элдин энергетикасы такыр башкача экен да. Биз чыгармачыл дүйнөдө жашап жүрөбүз дагы, өзүбүз сыяктуу адамдар менен бир аалам бар го. Элдин энергетикасы, эл менен чогуу жүргөндөгү толкун, тазалык такыр башка экен да. Жан дүйнөң ушунчалык жыргатат да, жыргайсың ичине эле. Ошентип элге жакындаткандыгы үчүн ошолордун авторлоруна ыраазычылык таазим кылам. Сиз буга чейин ырчылык жаатта көп дагы эл билчү эмес да. Ала тоо таңшыйт берүүсүндө да ырдап калчу элеңиз. Андан кийин эле ырчылыкка аттандыңыз. Бирок эл ушундай бир сүйүү менен кабыл алды да сиздин ырдагандарыңызды. Эл эч нерсени жерге калтырбайт экен да. Баягы биз эмгек кылып атабыз, анан эл билсе билип калды, билбесе билбей калды деп эле жүргөн кишилер көп го биздин өзүбүздүн чөйрөбүздө. Могу чыгармачыл чөйрөдө, чыгармачыл кухня деп коебузбу, ашканабызда, бирок эл эч нерсени мындай унуткарбайт экен. Эл эч нерсени жерге койбойт экен. Эл ошо бардык чыгармачыл нерселер, чыгармачыл эмгектин баары эл үчүн го, бирок ошо элдин сиңирүүсү, элдин кабылдоосу бир башкача болот экен да. Себеп дегенде бул мен баары бир ушу Геннадий Садыровичке ыраазычылык айтам да.
ошол кинодогу көргөн көпчүлүк ошо кинодон көргөн болчумун деп айтышат да, ырдагандачы. Биринчисинен ошол болду. Анан Ала туу таң Тырыс Окенова дагы көп бирөөлөрдүн образын жаратканда ушуну ырдап коюңуз деп анан ырдап чыктым да. Бирок эң башкысы могу эстрада эстрада жаатында мени жетелеп чыккан Расул Маматкулов агайым болду. Кызгалдак менен чыктык. Кызгалдакты болсо ага чейин Айгерим Расул кызы бир Келем сага деген ыр чыгарган, аябай сонун ыр. Ошого клип тартышып, анан мен тартканда мугалимдин ролун ойноп бериңиз деп. Анан ошону тартылгандан кийин клип жакшы кетти. Анан ошондо Катя жеңе ыраазычылык каттары ошо рахмат деп айткан. Анан Расулке ошолорду жөнөткөн да мага WhatsApp'тан. Ушуну эки жакка барсаң ырдай жүрсөң болот депчи. Анан мен сиз өзү ырдап жөнөткөн экен, өзү абдан жакшы ырдайт го. Анан өзүңүз сонун ырдаптырсыз. Мүмкүн болсо анда дуэт ырдай аласызбы мен десем эле макул деди. Анан ошону менен дуэт ырдап ошо Кызгалдакты чыгардык. Мен өз жашоомдо бардык иштин башталышын эки адам менен көп кеңешем да. Эки Гүлнар Кахарова деген эжем бар, анан Гүлзада деген сиңдим бар. Экөө менен кеңешем. Алар мага уруксат эмес, мындай багытымды түзөп берет да. Чын эле момундай деп Гүлнар апчымдын дагы жашоодогу опыт тажрыйбасы чоң да. Себеп дегенде искусстводо, маданиятта көп жүрдү, көп жылдан бери ырдайт. Анын жан дүйнөсү ырга, анан адабиятка сугарылган да. Гүлзадам да ошондой да. Чыныгы адабиятка, бийиктикке сугарылган. Анан бирдекени сурасаң, үстүртөн карап, анан ошону анализ кылып, анан мындай деп толук кандуу чечип бере алат да. Анан мен ырдайын деп атам, ырдап көрсөмбү дегисем эле экөө тең колдоду да. Ырдап көр деп элечи. Анан ошол нерсе да мага канат болду. Ошол нерсе мага дем болду. Анан ырдап көрдүм. Анан элге ыраазычылык, эл кабыл алганына ошончо толкундоодон кийин эл мени кабыл алып, ошентип жетелеп кеткенине чексиз ыраазымын да. Адамда баардык нерсенин башаты болот дейт го. Сиздин чыгармачылык башатыңызда дайыма Сабира Күмүшалиеванын бир башкача эскерүү менен ээрчип жүргөм дейсиз го. Сабира апам бизде Алмаз Арыкбеков деген агайым бар. Мен 5-мектепти бүткөм го. Ал агай да 5-мектепти бүткөн. Анан экөөбүз классташпыз деп койчу. Себеп дегенде бир мектептин окуучулары катарычы. Анан бизге 5-мектепке барып ошо спектакльдерди постановка кылчу да, концерттерди. Анан ошондон улам мени бир күн ээрчитип келип бас, сен кийин баары искусствонун адамы болосуң деп анан Сабира апама кошуп берип койгон. Анан Сабира апам мен чогуу жүрүп калдым да, ээрчип жүрөчүмүн, сумкасын көтөрүп алып, экөөсүнөн кичинекейбиз да, алда кичинекей. Анан кийин ээрчип жүрөбүрчүбүз. Анан ошо Сабира апам менен ээрчигенде ошо көп искусствонун адамдарын көп көрдүм да. Ошол кайсы залкарлар эле, кимдер? Бакен эжелерди көрдүм, Даркүл Күйүкбалны көрдүм. Ошол убактагы ал убакта Кыргыз драма театры бар болчу. Анан кийин Бакен Кыдыкеевадагы эме ачыла элек болчу да. Андан кийин ачылды. Ал убакта баары эле ошо Кыргыз драма театрында иштешчү. Анан кийин бир жолу бир эмеге Чалкан деген журнал чыкчы да ал убакта. Анан Сабира апаны аябай башын чоң кылып, анын боюн кичинекей кылып, анан чыгарыптыр да. Карикатура кылып чыгарса керек. Карикатура экен да. Аны мен көрүп алып аябай нервс болдум да. Көтөрүп алып анан барып анан бул эмне, сиз эмнеге ушинтип десем кечке күлгөн да. Бул мени элдин сыйлагандыгы да. Көрдүңбү, элдер мени кандай сыйлап, башымды чоң кылды. Анан кийин ошентип бул карикатура деген жанр, бул мени абдан элдин урматтап аткандыгы, көрдүңбү деп анан аябай
ошондо деп баягы азыркы кездеги эмелерди ойлоо, азыр СМСтер эмелер келет го, комментарийлер жазышат го ырчыларга, мага эмес, эми популярдуу ырчылардын баарына эле комментарийлер жазышат го. Ошолорду окуп калсам, ошону Сабира апамдын айтканын көп эстейм да, бул деген элдин урматы деп айтат да, деген да, анан деп ошондой бир учурлар болду. Анан абдан тың болчу да Сабира апам, аябай тың. Бардык нерсеге анализ кыла жүрчү. Бул мындай деп бардык жактан кабардар, бардык нерседен кабардар. Ушундай сонун апа болчу. Андан кийин театрга келип калдым да. Кыргыз драма театрда иштегем мен. Анан ошондо ошо театрдагылар Кыргызстанды кыдырып, түрө кыдырып концерт коюшчу болчу. Азыр андай концерттер болбой калды го. Театрдын актерлору менен кадимкидей кыска спектакльдерди, кыска аңгемелерди ойноп, анан аркасынан концерт берип, ушинтип концерт коюп, ошон гастроль кылчубуз. Ошондо да чогуу жүрүп калдым. Эмне себеп болду сиз ошончо театрга кирип, актриса болом деген жалындаган жүрөк менен барып туруп, анан ал эмне болуп сууп калды? Анан телевиденияга кетип калдым да. Кантип тартып кетти телевидение ошол актриса болом деген каалоону? Ошол убакта театрда үстү ачык болчу. Кышында спектакль коюлат, кышкысын спектакль коюлат, бирок театрдын үстү жабылган эмес болчу да. Кийин ремонт болуп, анан баары жабылды. Ал убакта театрда акчасы аябай аз болчу, айлык. Анан кийин үстү да ачык, жука көйнөктөр менен ойночубуз. Анан көп жолу ооруп калгам да. Улам эле, бирок чоң ролдорду жараткан жокмун. 1-2 эме жаратып калдым. Ошондон ооруп калдым да, бирок. Анан кийин коюп бул жактан ооруйт экем деп эле ал убакта кеңешип, мындай кесип, кийин эмне болот дегенди дагы түшүнбөй эле жүргөн убагым окшойт го. Анан жылуураак эле кетип калдыңызбы? Жылуу экен деп эле, анан телевиденияга кирсем жылуу экен, анан ошого иштеп калдым да. Анан ошентип телевиденияга бардым, ошо менен телевиденияда калып калдым да. Кино тартылчу эмес, театр араң иштеп турган убагы болчу да. Советтер Союзу кулаган, айлыктар аз, ушундай убакыт болду да. Ал учурдан да чыныгы фанаттары гана калган учур экен да. Чыныгы фанаттар калды ошондон. Чыныгы фанаттар, анан кийин чылк таланттар дегендейчи. Ошондой болду. Ошол учурда бирок ал таланттардын делечи, мен ойлойм да, биз аларды кийин өлгөндөн кийин гана залкар дедик да. Залкар дедик, бааладык, көтөрмөлөдүк да. Ал эмнеге ошол учурунда болсо болбойт эле деген. Ооба да. Ал өмүр бою деги эле ушу адам затындагы проблема болсо керек, бирок көбүнчөсүн ошо кыргызга тиешелүү сапат экен да, ушул убагында баалабаганчы. Себеп дегенде ошол театрдын ошол суугунда калчылдап, мен ошол театрдан көрдүм да, деге Сабитбек Жумадаловдун ойноп аткан спектакль ойноп аткан учурларын көп көрдүм. Театрдагылардын баары кетип калса да, мен кулисанын аркасына жашынып аңдай берчүмүн Сабитбек агайдын ойногондорун. Ошентип репетиция кылчу агайчы, баары кетип калса деле кайра ролдорун бир сыйра өтүп, бир сыйра репетиция кылып алып анан кетчү да. Өтө таланттуу адамдардын көбү жөнөкөй. Өтө ошо жана кыргызда айткан сөз бекер эмес да. Өтө бийик адамдар, өтө таланттуу адамдар, ушундай жупуну, ушундай жөнөкөй, көзгө бир көргөн көзгө токтомсуз, жугумсуз дейт го, ошондой адамдар болушат экен да. Чын эле мындай жашоосунда кадрда эле ушундай күйүп жанып башкача го, жашоодо такыр жөнөкөй адамдар болчу да, абдан жөнөкөй. Чогуу чай алып, чай ичесиң, кел чай ичебиз деп отуруп чай ичип, сүйлөшүп отурганга, ушундай искусство ошол убактагы адамдардын, же болбосо мен өзүмдүн жашоомдо кээде ойлойм да, кийинки заманга айкашып кете албай
калгандай сезиле берем да, кээде өзүмчө септегенде. Ошондой адамдарды көп көрдүм да мен. Сабира апамдай, Саатбек Жумадылов агайды, Алмаз агай, андан кийин Бөкөнбай Боркевич, тиги Геннадий Садыровичтер, Бактыбек байкелер бүт эле мындай көбүнчөсүнө эски заман мурдакы советтик доордо тарбияланган адамдар эмес беле. Анан биз болсо баягы Советтер Союзунда окуп, андан кийин кайра баягы өтмөк заманда калып калган адамдар болуп калдык да. Меники жан дүйнөм көбүрөөк тигил жака тартат окшойт деп кийинчерээк ошентип ойлоп калдым да. Же өтүп кеткенден кийин ошентип ойлоп каласыңбы? Көзү өтүп кеткенден кийинчи көпчүлүгү ошол замандагы адамдар окшойт депчи көбүн жоготуп алдым да мен азырчы. Баягы Кудайга шүгүр, бала чакам бар, жакындарым бар. Бирок жан дүйнөмдүн мындай толтуруп жан дүйнөмдүн азык ала турган адамдарымдын көбүнөн айрылып калдым да. Ушундай бир ой келген да, адам жан дүйнөсүнө жаккан, бир майдай жаккан деп коет го, адамдарды көп учурда үйүнөн таппайт экен, көчөдөн табат экен. Жан дүйнөсү жакын, бир сүйлөшсө сөзү бүтпөгөн эми адамдарчы. Албетте ата эне, бир тууган, бала чака, башка менде сүйлөшчү немелер болот экен, бирок жан дүйнөсү абдан төп келген адамдарды сырттан табат экен. Сиз кандай ойлойсуз? Жан дүйнөнүн толугу, көкүрөктүн майрамы күндө болушун каалай берет экен адам. Күндө сен менен жүрүшүн каалайт экен. Бакытты адам каалаган жеринен, өзүнө ыңгайлуу жерден табат экен да. Адам баласынчы, адам бешиктен бейитке чейинки жолдо Кудай адам баласынчы түркүн түстүү, тагдырга түркүн түстүү жолго салат экен да. Өмүрүңдө кинодон көрбөгөн, элестетпеген нерселерге да салат экен да. Бакытты кимдир бирөө байлык менен өлчөйт, кимдир бирөө ден соолук дейт, кимдир бирөө жөн эле аткан таңым дейт да. Сиз эмне менен өлчөйсүз? Эмнени бакыт деп сезесиз? Жана айтып атпаймынбы, бир ошо түркүн түстүү жолдорго түшүп кетет экенсиң деп, Анан ошо кайра, ошо бир момент, ошо бир кайсыл бир туңгуюкта совсем бул дүйнөдөн жоголуп кетет экенсиң да. Анан ошол нерседен балдарың тартат экен да. Ошондой убакыттар болду да. Катарынан болгон жоготуулар абдан катуу тийди сизге. Баш жоготуу дагы өтө оор экен. Анан кийин ошол кошумча дагы тирүүлүктөгү адамдардан көңүл калуу деген нерсе болот экен да. Ошолор бардыгы бир учурда болуп калганда, ошол жанагы адам перевоплощение ошондо болот экен да. Адам толук тоңуп, анан кайра жаралат экен да. Ошондо кайра жаралууңа ошо өзүңдөн жаралган, өзүңдөн тамчы каның гана чакырат экен да. Ошондойдой сезилет. Балдарың үчүн. Адам баласы ошо бала үчүн жашайт окшойбу, тирүүлүктө. Бир маекте айтканыңыз бар экен сиздин. Адам күчтүүлүгүнөн күчтүү болбойт экен, адам айласыздыгынан күчтүү болот экен дегенчи. Айлам жок да. Чын айлам жок. Бирок Кудайга шүгүр, мен азыр балдарым чоңоюп калды. Балдарым чоңоюп, анан менин көңүлүмдү караганга жарап калышты. Апа, өзүңүзгө караңыз дегенге жарап калышты. Белек бергенге жарап калышты. Кичинекей белектерди беришет. Көңүлүмдү көтөрүшөт. Кадимкидей мындай канат байлоо. Мындай тизилеп калдык. Мурдакыдай аябай катуу төгүп кеткенбиз. Анан септегенде ошондой убакыт болду да. Азыр кадимкидей жанданып, кадимкидей жашообуз. Кудайга шүгүр. Ошонун баарына биздин эл эме экен да, боор керек экенбиз да, эл ушунчалык боор керек.
кыргыз эли боорукер экен, аябай. Абдан колдоду мени. Мен чексиз ыраазымын. Элден миң айлансаң аста. Кудайым элге берсин. Сиз азыр Элден айланам. Сиз азыр ал 3 балага ата дагы, эне дагы сиз да. Кудай алардын өмүрүн берсин, сиз чокпоңуз. Чыгармачылык жолу өзү татаал дейт да. Кыйынчылык, бир таштагы жолу менен да. Кыз киши үчүн андан дагы оор дейт. Чыгармачылык жолду татаал анан оор дегендин өзү бир акылсыздык деп эле айтат элем да. Анда эмне бар чыгармачылыкта сага? Ошол жол сага татаал болуп атса, сага кыйын болуп атса, Эмне аралашты? Анда ташта да туурабы? Башка оокатыңды кыл да. Чыгармачылык өзү деген бул жыргал да. Бакыт деген нерсени ошол жактан табасың. Себеп дегенде айтып атпаймынбы? Эл менен элсиң. Элдин сүйүүсү. Элдин сага болгон сүйүүсү болот да. Бир өзгөчө бир мамилеси болот. Ошол нерсени сезген сайын өзүңдү бактылуу сезесиң да. Ал нерсенин эмнеси ошол жакшы, ошол бакытты сезиш үчүн сен иштешиң керек да, ошол жерге ошону кабыл алыш үчүн, туурабы? Ошон үчүн өзүңдүн бардык нерсеңди, күчүңдү жумшап, анан иштеп, анан ошол нерсени алышың керекпи? Же кандай? Анан ал өзү оор болуп атса, эмне кыласың, туурабы? Жөн эле кой да анда. Чыгармачылык дегендин өзү эргүү да. Чыгармачылык дегенде, талант дегенде жараткандан дейт да. Жараткан бериш керек. Анан бизди окутуп атканда 1% талант, анан 99% эмгек деп окутканда, анан ошол жалаң эмгек менен ийгиликке жеткендер да көп. Бирок Кудайдын ар жагынан таланттуу кылып жаратып койгондор элге жугумдуу болот экен да. Элге сиңимдүү болот. Жупуну да. Таланты деле жупуну, өзү деле жупуну. Эл менен эл ушундай да, сонун нерсе. Мен ошол нерсенин рахаты көбүрөөк мындай эме болот болуш керек деп ойлойм да. Бакытка жеткирет болуш керек адамды деп ойлойм. Анан жанагынтип аябай кыйналып, эмгектенип, анан чыгармачылык жолу оор дей турган болсо, жүгү оор десе, Менимче бул дагы бир айласыздыктан келип чыккан кеппи деп ойлойм да. Баягы чыгармачылык жол, биз өз алдынча өлкө болуп кеткенден кийин айтып атпайсызбы, театрлар, тиги бул жайлар каралбай калган депчи. Оор дегенди мен бир чын эле сен айтмакчы, экинчи тарабына чыгып карай турган болсом, мисалы Геннадий Садыровичти айтайын, Геннадий Садырович бир ай кино тарта турган болсо, бир ай уйку бетин көрбөй калчу да. Муктач эмес. Анан азыр кинолордо барып анан сценарий боюнча ойноп анан кетип калып, анан башка нерсе менен алектенип кетип атышпайбы? Кээ бир кинолорго мен да барып калып атам, анан ошондо байкап атам да. Ал убак Кара кызды кийинки фильмдерди тартканда деле Геннадий Садырович менен иштегенде толук бир ай ошол жерде, бир айбы, 2 айбы, 3 айбы ошол жерде жашачубуз да биз. Кечинде үйүңө кетесиң, сөзсүз. Эртең менен келесиң, бирок эртең менен келериң менен сен ошол жумушта иштейсиңби, ошол күнү сен сценарийде барсыңбы, жоксуңбу, айырмасы жок болчу. Ошол формаңды кийип алып, ошол жердеги жашоону жашап жүрүшүң зарыл эме талап болчу да. Талап. Эртең менен съемка дегенде эме актерлордун бардыгы болуп, творческий группа толук болгондо гана съемка башталчу. Азыр мисалы саат мынчадан мынчага чейин сиз келесиз, сиз могу жерде ойноп берип коюп анан кетип каласыз деп берет го. Биз азыр ошондой да барасың, ошол минутада ошол жерде ойнойсуң, кетип каласың. Ал убакта андай эмес болчу. Толук кандуу ошол жерде чогуу ойноп, тиги актер эмне болуп атса, ошо менен кошуп переживать этип, башка сенин тиги башка актерлор менен деле ошентип, ошол кийимди кийип алып, ошентип жашап, ошолор менен чогуу тамак ичип, чогуу сүйлөшүп, ошол жашоодо жашайбыз, толук кандуу жашачубуз да. Анан кийин каалаган актердун экинчи эмени сюжетти тартып атканда актеру даяр да.
аны кайра деп мынтип образдан чыгып, образдын ичинде да ошондой эле алып алып эми сен деп туруп эле тартып кете берчү. Себеп дегенде образдан чыгарчу эмес да, ошондой куркка атайын бир ааламга киргизип алып, ошол жерде алып жүрүп отурчу. Ошон үчүн баягы оордук ошондо болушу мүмкүн. Себеп дегенде баягы чоң чыгармаларды, кинону чыгарыш чоң эле жүк да, чоң оор жумуш да. Ошол чыгарманы толук кандуу ачып бергенге чейин анын раскадровкасы кандай болот деп ойлонуп, өзүнүн мээсинде алып жүргөнү бир тең, андан кийин кайра актерлорго ойнотуп, анан кайра монтаждап, кайра эфирге даярдап, кинону даярдап коюунун өзү дагы чоң жумуш да. Мисалы, ошондой убактары оор болуп кетиши мүмкүн. Геннадий Сидоровичтин мен көп байкадым, ошо түнү бир айлап уйку бетин көрбөй калып, анан аягында ошо нервный болуп калышат да режиссерлорчу аягында. Себеп дегенде ошол өзүнүн оюндагыдай кылып тартып бүткөнчө ошо 3 айлап созулуп кеткен жумуш, бул кичине оорураак да, оор да. Чын эле оор. Ошол жумуштардын оорчулугун байкоого болот да. Бүгүнкү күндө техника, өнүккөн техникада, бүгүнкү күндөгү азыр керек болсо жанагы жасалма интеллектиңер эмнени гана кылып берип атат, ал убакта ошонун баардыгын адам баласы өзү колу менен ар бир нерсени өзү жасачу да. Ошон үчүн оор болчу. Азыр техника көп нерсени жасап берет да. Техника көп нерсени жасап берет. Искусствонун адамдарынын ошол жаратмандарга оор болуш керек. Аткаруучуларга бир аз жеңил. Себеп дегенде ошол убакта ырды аткаруу, мисалы ырды жаттап, ошону жан дүйнөңө сиңирип алып туруп, анан кайра аткарып койгон оңойрок да. Актерлорго деле берген ролду алып, ошол образга перевоплощение болуп, анан ошол образды толук кандуу ачып берип, кеңге аракет кылган, анда детальдарын иштеп чыгып, кыймылдарынан бери иштеп чыгыш керек. Бирок жаратмандарга караганда аткаруучулардыкы оңойрок деп эсептейм. Кинону жаратуу оор да, оонду жаратуу оор да. Оонду же болбосо чыгарманы жаратуу үчүн жан дүйнөң толук болуп, анан жанагы илхом деп коет го, эргүү келип, анан толук мындай эне бала жараткан сыяктуу эле жаратуу оор болсо керек деп ойлойм. Аткаруу жеңилирээк. Азыр сиз айтып атпайсызбы, ушинтип бир айлап жүрчү депчи кинодо деп, жана ойлоп атам да. Ошон үчүн ал кинодо баардыгы образдын ичинде жүргөн үчүн табигыйлык көбүрөөк болсо керек. Табигый көрүнөт да баардык андагы кинолорчу. Азыркы кинолордо өзү билбейт, жана актер өзүнүн гана ролуна кызыктар. Анан жасалмалуулук көп да азыркы кинолордочу. Сиз кино актриса катары ошондой Геннадий Базаровтой режиссерлордун кинолоруна тартылып калган адам катары кандай баа бересиз азыркы биздин учурдагы кинолорго? Эң башкысы токтоп калбаш керек экен да. Эң башкысы ошо токтобогон эле, кыймылдаган эле нерсе эмгекте эр бол дейт го. Эмгек эле болуп турса, анын калган нерсеси өзүнчө ордуна келе берет экен да. Эмгек жарала берет экен. Себеп дегенде могу кыргыз керемети келип бир убакта токтоп калды, эмне болдук а? Эмне деген паника болду, эмне кыргыз керемети эмне деген бийиктиктерге жеткен, анан токтогондо кандай паника болуп, анан бүгүнкү күндө тартылып аткандыгынын өзү ошол чоң эсеп да. Тартылып аткандыгы өзү чоң ийгилик да. Кандай болгон күндө дагы ошентип кайра бышып жетилип, кайра иштелип, кайра ошо кыргыз кереметинин деңгээлине кайра бир көтөрүлүп кетер бактыбыз турат да Кыргызда. Кантип эле ошол кереметти жараткан кыргыз эли кайра жарата албасын деп ойлойсуң да. Ал ошол кереметтин ачкычы Чыңгыз Айтматов да болчу. Мисалычы, Чыңгыз Айтматовдай дагы бир кереметти Кыргызга буйруп койсо, кайра кыргыз керемети жаралышы сөзсүз да турган иш да. Бирок Айтматовдай акылманды, Айтматовдай инсанды, дүйнөлүк
жаратман дүйнөлүк бир ушундай чуудан кереметти бериш керек да, кыргызга дагы бирчи. Себептегенде кыргыз кереметинин көпчүлүгү ошо Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган да. Айтматовдун кийлигишүүсү менен, Айтматовдун колдоосу менен ошондой ал нерсени мен негедир өзүмдүн оюмда ошо кыргыз кереметинин ачкычы Айтматов деп эсептейм да. Анан сиз жана элдин сүйүүсү деп атпайсызбы? Элдин сүйүүсү башкача, мээрими башкача депчи. Сиз ал элдин сүйүүсүн могу ырчылык жаатка аралашкандан кийин көбүрөөк сездиңизби, же ага чейин теледен көбүрөөк сездиңиз беле, же актрисалык жаатта? Кайсы жагында сизге элдин жүрөгүнүн ачылгандыгы жакыныраак сезилди? Могу ырдаганда. Себептегенде ар ким келип колуңан кармап алып анан айтат экен да, сен баягы кара кызды ойногондо анан депчи. Анан баягы Арно концертинде анан деген ошондо анан эл менен эл болуп анан билет экенсиң да. Анан мындай мисалы телевидениеде иштеп атканда эл менен тыгыз байланышта эмессиң да, чыгармачыл инсандар менен эле передачаларды жасайсың, эфирге бересиң, ушинтип жүрөсүң го. Мында болсо эл менен тыгыз байланыш болот экен да. Элдин энергетикасы башкача экен. Ушунчалык мен кинодо деле ошондой да. Киного барасың, ойнойсуң, эфирден кетет. Азыр эме болуп калды болуш керек. Актерлор дагы азыр эл менен тыгыз жанагы эл менен байланыш баары бир ошол көбүнчөсүнө тойлор аркылуу, концерттер аркылуу, жанагы гастролдор аркылуу болот экен да. Кинодо сизди ушул багыңызды ачкан эли Геннадий Базаров да. Анан болгондо дагы кара кыз айрыкча сизди көпчүлүккө таанытты. Бирок мындай карасаң, ал психологиялык жактан оор роль жараткансыз. Ал бирок көпчүлүктүн колунан келе бербейт дешет ошол тармактагы адамдар. Комедия караганда ушундай жанрды ойноо кыйын депчи. Сиз ошондо же андан кийин дагы бир ойлор болгон эмес беле? Менин ошол роль тагдырыма бир таасир этпейби, эме болбойбу деген коркунуч. Аябай ойлоносуң. Мен кара кызды ойноп атканда боюмда бар болчу. Анан аябай переживать эткем. Кандай балам аман эсен жакшынакай бала төрөбөз. Балам 3-4кө чыгып, акыл эсине келип сүйлөп калганга чейин абдан каты нервиштеткем. Аябай каты ойлонгом. Ал жанагы жанрды бөлүү боюнча келгенде дагы, мисалы, комедиянын жанрында ойногондор элге жакын болот экен да, бирок. Элге жакын да. Философиялык фильмдер, же авторский фильмдерде ойногон актерлорду дагы көп эл биле бербейт да. Комедия атайын элге жакын жанр экен да. Комедиянын ойногондору дагы эл менен жакын. Эл көбүрөөк өз күтүп көргөндүгү үчүн дагы комедия жеңил желпиге биз азыр көбүрөөк азгырылгандыгыбыздын натыйжасы эмеспи ал? Кандай ойлойсуз? Ар бир тармактын өзүнүн тараза ташы бар да. Мындай деп айтып коеюн десең, ошол эле жалаң ушундай автордук фильмдер менен сугарылган элдер бар да. Айтып атпаймынбы, айла аралап кетип атам депчи. Ошол жерге барганда кадимкидей отуруп алып, ошо Геннадий Садыровичтин фильмдерин талкуулашат да. Мындай болгондо анан муну ачып берейин деген философиясы мындай да деп ушундай ой жүгүрткөн адамдар көп жолугам. Алар менен кадимкидей мен да жанынан кетпей бир топко чейин сүйлөшүп, ушундай болгон учурлар көп болот. Геннадий Базаров сиздин чыгармачылыктагы атаңыз болду да. Чыгармачылыктагы атам. Чыгармачылыктагы атаңыз болду. Бирок ал кишини башкача сүрөттөшөт. Сиз кандай сүрөттөйт элеңиз? Көп ачылбаган, түнт адам болчу деп. Сиз көп сүйлөшчүмүн дейсиз. Мен көп эмелерге мен Геннадий Садырович менен чогуу жүргөн үчүн мени фильмдерге чакырып калышты да. Анан мага барсам эле колума орус тилиндеги сценарийди карап атып калды. Мону жерде ойнойсуз, могу сиздин ролуңуз деп элечи. Анан мен бир аз отурам да, анан мен
орус тилинде ойноп көргөн эмесмин кино деп айтам да. Мен кыргыз тилинде ойнойн депчи. Мен кыргыз тилде үндесем эле таң калыша берчү да. Сен кантип кыргыз тилде болосуң? Сен Кенес Айдырыч менен кантип сүйлөшөсүң анан депчи. Бир жолу Кенес Айдырычка айткам ушинтип. Кенес Айдырыч элдер аябай таң калып атат. Сиз экөөбүз деп. Сен Кенес Айдырыч менен кантип сүйлөшөсүң деп атат. Десем күлөт. Ыңдашып сүйлөшөбүз дейсиң да. Күлгөн, аябай күлгөн да. Кантип сүйлөшчү элеңер? Кенес Айдырыч мени баягы тагдырыңдагы тандаган адамың болот го. Өзүң мисалы жарың болсо, ошону тандайсың го адам. Мындай болсо, мага мындай жар керек деп издеп анан тандап аласың да өзүң жарды. Анан кээ бирде ушу тагдырыңа жөн гана бакыт алып келчү адамдар жазып коет экен, Кудайчы. Аны тандабайт эле экенсиң да. Анан капилеттен эле келип анан сага бакыт алып келет экен да. Ошондой адамдар көп жолукту магачы. Ошондо кээ бир адамдар мисалы ошондой көрсө деле, ошол бирөөдөн жакшылык көрсө деле, ошол адам кыйла жерге көтөрүп, кыйла тарбиялап, кыйла тепкичтерди көтөрүп берсе деле, кээ бирлер байкабай калышы да мүмкүн да, андай адамдар да болушу мүмкүн. Бирок мен жашоомдо ошо жакшы адамдарга жолду эгедер адам келмечи, аябай сыймыктанам. Көкүрөгүм толот да. Себептен да ошо Кенес Айдырыч мени жашоодогу ой жүгүртүүлөрүмдү дагы оңдогондо, деги эле мени башка дүйнөгө жашоодогу принциптеримди да башкача болгондо. Мен башка дүйнөдөгү адам болчумун. Киного келип Кенес Айдырыч менен чогуу иштегенден кийин мен көз караштарым, жашоого болгон баалуулуктарым өзгөргөн. Ролго даярдарда сөзсүз түрдө мынакей Бакен эже ушул жерде болсо, мисалы Бакен эже мындай ойномок, Советбек агайчы мындай болчу да, анан кийин Рыскуловдун артыкчылыгы мындай болчу. Рыскулов болсо ушул жерде мынтип ойночу. Мисалы Советбек агайга караганда Муратбек Рыскулов жөнүндө көбүрөөк айтчы. Анан Бакен Кыткей жөнүндө көбүрөөк айтчы да. Анан ошо актерский дубльды көп сурачы деп айтчы да Рыскуловдучу. Муратбек Рыскулов. Мен бир актерский дубль сурайынчы деп айтчы дейт. Анан ошо кийин ошо монтажга келгенде ошо актерский дубль жарачы дейт да. Ага чейин режиссер айтканда ойноп беришкен. Толук сонун кылып ойноп берчи дейт. Режиссер кандай айтса ошондой ойноп берет дейт. В конце бүткөндө сөзсүз түрдө актерский дубль сурайт дейт да. Рухсат менен бир жолу актерский дубль ойноп коеюн деп. Монтажда ошол жер сон гүлдөгөн жер ошол жер болчу дейт да. Ушундай ошолордун талантынын артыкчылыктарын өзү көзү менен көргөн адам катары айтып берчү да. Ошончу мен аларды мындай өзүм көрүп калгандай сезе берем да, кээдечи өзүм кошулуп чогуу жүргөндөй сезип калам. Ошон үчүн да ошол учурга эң себеби болот окшойт да сизде. Мен жашоомдо мисалы Бактыбек байкени алайлык. Бактыбек байке жашоосу акылмандуулукту жек көрүү менен мындай жан дүйнөнүн тардыгы жеп коет экен да. Кээ бир адамдар акылман болсо дагы ошол ичи тардыгы бар болсо, ошонун акылмандуулугун тыйынга тете болбой калып атпайбы? Эчтекеге арзыбай калып атпайбы? Мен чогуу жүргөн адамдардын көпчүлүгү толук кандуу акылмандуулук менен гана, жөнөкөйлүк менен, жаратылыш менен гана айкалышып жашаган адамдар болуп атпайбы? Эч кимисин мен тааныган адамдардын эч кимисинин үч этаж үйү болгон эмес экен. Эч кимисинин окумуштуудай машинеси болгон эмес экен. Кенес Айдырыч өмүр бою жөө жүрчү. Маршруткада жүрчү. Анан мен да айтып берчи, автобуска түшсөң деп, оюң автобуска отурганда жаныңда сонун адамдар, жан дүйнөлөрү таза адамдар, анан кийин оюң ушунчалык тынык болот деп берчи. Дейчи да.
Анан кээ бир жакшы адамдар таап алсаң алар менен сүйлөшсөң, андан да сонун болот депчи. Анан Бактыбек байкен дагы кийинчерээк эле машинеге түшүп калды. Балдары ташып калды да. Ал да ушу автобуста жүргөндү, маршруткада жүргөндү, машинени айдаганда абдан жаман көрчү. Жалаң ушу автобус, эмеде парктарда басып жөө жүргөндү жакшы көрүшчү. Ошон үчүн айтып атпайбы, мен жалаң ушундай мен баалаган адамдардын дүйнөгө көзү кызарбаган адамдар экен да. Дүйнө алар үчүн те акыркы планда болчу да. Эч качан менин машинем болгон жок, же болбосо менин тигиним болгон жок деген эч уккан жокмун. Мен муну эмемди бүтүрө албай атам, могу сценарийимди бүтүрө албай атам. Мен момундай китеп жазып коеюн дедим эле. Анан мен өзүмдүн жолуккан адамдардын жөнүндө ушундай портрет эме жазгым келип атат деп Бактыбек байке. Жазыңызчы десем, кайра ошолорго татыктуу боло өздөрүн ошону толук ачып бере алар болдум бекен деп кайра ушундай сарсаналар менен. Же болбосо Бактыбек байкенин биз бер жактагы эле асас эмелерин, ырларын окуп калдык. Могу Арно ага эме болду. Баягы жан дүйнөсүндөгү бир нерселерди чиймелегенге мүмкүнчүлүк болду. Ал өзүнүн үйүндө канчалаган момундай кагаздар жатат, ошо жазылган боюнча. Жазып эле, жок ушу деп кайра окуп алып эле эметпей калды окшойт деп эле жыя берип ошолордун баары чыкпай эле калбады. Өздөрүнүн талантына өздөрү ыраазы болгон жок да мындай. Азыркылар сонун азыркылардын баары абдан таланттуу. Бирок өздөрү билип атпайбы мен таланттуумун деп. Алар билчү эмес да. Эмгеги ушунчалык чоң, кылган эмгек көтөргөн жүгү чоң, бирок өздөрүн ошону алып жүрүүчү катары эсептечү эмес да. Мен таланттуумун, ошон үчүн мен муну жасап атпаймынбы деген ойдо болгон эмес да. Ал туура деп ойлойсузбу, кандай деп ойлойсуз? Менин жан дүйнөмдө туура ошол нерсе. Азыр өтө таланттуу адамдарды көрөм. Анан бирок таанып алышканда өздөрүнүн таланттуу экенин билип алышканда, ошо билип алгандарын көргөндө, ушу билбей эле койсо болмок экен, көп нерсе жаратмак экен. Ушу билбей койсо жан дүйнөсүнүн тазалыгы менен, арулук менен шайкеш, укмуш, керемет нерселер курулмак, жасалып калмак экен деп ойлой берем да. Сиз актрисалыктан кийин эле режиссерлукка көбүрөөк башотуңуз менен киришип кеттиңиз да. Ошондо бир кандайдыр бир көксөө болчу беле? Кайрадан кинодо же театрда. Мен азыр деле кинодо аябай ойногум келет. Мен балдарымды карап алып кала турган кишим жок. Мурда ат кетсе алып калчу балдарды. Бир ай кетсем дагы, анан ал мага ат кес канат болчу да. Ою менен оюбуз бир болчу да. Мен кетип атам десем, керек нерсемди даярдап берчү да. Барып кел депчи. Анан балдарды өзү алып калчу. Чынында эле аябай жакшы адам болчу да. Мен кандай учур болсо да мени колдоп турчу да. Аялдык бакытты сезген адам. Кыска сезген. Абдан кыска сезген, бирок ошол бакытта жашагам да. Баарыбызга оор болду. Бир убакта балдарыма да, мага да оор болду. Анан ал кыйынчылыктан чыктык. Баары Кудай баардык жагынан бир жол ачып берет экен. Ошондон кийин мисалы абдан жакшы ушул оор абалдан чыгарууга дагы мына көп жакын өзүмдүн жакын адамдарым, мурдакы жакын адамдарым, кийин ошондой кыйынчылык убактарда дагы кол сунган адамдар болду. Мен Назгүл деген подружка таап алгам. Россиядан. Мисалы ушундай эч жактан күтпөгөн бир адам, жакындар чыгат экен. Ошондой өзүмдүн жакын адамдарымдан, өзүмдүн көздөй болгон адамдарымдан колдоосу менен мисалы ошону дагы жеңдик, Кудай буйрса. Кудайга шүкүр. Азыр Кудайга шүкүр. Эл бар экен, жакындарым бар экен, жакшы адамдар бар экен, мынакей. Кудайга шүкүр. Бул менин суроом эмес, бул элдики концерт берейин деген ойлор барбы?
ошо жолдошум айтып берчү 50 жылдыңда концерт беребиз депчи. Анан кийин ал тургай тиги толук сценарий да жазчу да. Театр болот, кино болот, анан кийин ырлар болот. Телевидениянын элементтери болот, анан актерлор ойнолот, анан переходдор момундай болот деп ошонун баарын тизмектеп жазган экен. Азыр бирок мен азыр антип деле ойлонбой элемин концерт жөнүндө. Элдерде сурайбы бирок жолукканда? Сурашат, концерт бериңиз, концерт берсеңиз биз эметебиз деп айтышат. Бирок бергиңиз келеби негизи? Концерттин чыгымдары көп да. Концерттики мисалы ошо менин оюмдагыдай концерт бериш үчүн аябай көп чыгым кетет да. Себептен ошо толук кино, толук телевидение, анан театр, сахна, ырчылык, ушунун баарын бир постановочный кылып коюш үчүн чыгымдары көп да. Бирок чыгынып бир жасап койгум келет. Бир жасашым керек. Качан билбейм, бир Кудай буйруган. Жаңы чыгармалардын үстүнөн иштеп атасызбы азыр? Элге? Ооба. Ырларым бар. Гүлжигитте берген, Сатыбеков бир жазып берген. Зарылыктын ырлары бар, Камбаралиевден алган ырларым бар. Ал жазып берген. Ушундай акырында иштеп атам мен. Качан көрө болобуз ал ырларга? Буйрса. Сон Гүлсүнү бар болуңуз. Рахмат. Жаркылдап жайнап эле жүрө бериңиз. Сизди көргөн адам 50-дө деп ойлобойт. 30-дан жаңы эле ашкан кыздай көрүнөсүз. Рахмат. Бар болуңуз. Сени жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.